Ош шаарында эпидемиологиялык кырдаал туруктуу болгондугуна байланыштуу 14 январдан тарта Ош шаарындагы дээрлик бардык мектептер салттуу түрдө билим берүүнү улантышат. Бул чечим Ош шаарындагы жарандык коргонуу штабынын жыйынында кабыл алынган. Ага ылайык шаардагы мектептер канчалык деңгээлде даярдык көрүп жатышат? Мына ушул тууралуу биз атайын маек курабыз. Эжеке, саламатсызбы? Деги эле ушул 14 январда мектептер бардыгы ачылат деп атат. Сиздерде даярдык кандай жүрүп атат? Ооба, рахмат. Бул шаардын так ортосунда жайгашкан номер 4 Симон Миронович Киров атындагы мектеп гимназиясы. Мектеп даярдыгыбыз абдан жакшы. Ушул күнгө чейин керектүү санитардык абалдардын баарын жөнгө салып, ар бир кабинетте антисептиктер менен камсыз болгон, дезинфекционный кабиналар коюлган. Эшиктен бардык балдардын температурасы өлчөнүп, анан сырттан дагы тазаланып, дезинфекцияланып анан киришет. Азыр ушу күнгө чейин биз окуу баштаганыбызга, мисалы 1-4 класс 5, 9, 11 окутуп келдик. Бир айдан ашык убакыт болсо дагы бир окуучу катталган жок. Коронавирус менен же инфекция менен болду, эми грипп деп 1-2 күн кичине неме болуп келип атышат. А так явка абдан жакшы. Кеч калган, пропускать эткен окуучу жок. Демек, бул бардыгыбыздын ынтызар ушу билим алууга даяр экенибизди көрсөтүп турат деп ойлоймун. Себеби күндө эртең менен явканы текшергенибизде класста эң эле жок дегенде бир эле, эки эле окуучу жок болсо, калган окуучунун бардыгы 100% келип атат. Демек, мектеп керек. Сөзсүз түрдө ачышыбыз керек. Себеби биз канча аралыкта онлайнда отурдук, бирок ошого карабастан реалдуу режимде чыдамсыздык менен ата-эне да, мугалим да, окуучу да күтүп жатат. Маселен, бардык окуучулар келген болсо, аларды бир аралыкты сактоо боюнча же болбосо эки нөөмөткө бөлүп окутасыздарбы же кандай? Азыр ушу азыркы учурда алгоритм боюнча группага бөлүнүп окуп атат. Например, класста 50 окуучу болсо, 25-и бир чакырылат, 25-и экинчи жолу чакырылат. А башталгыч класс 3 смена менен окуп атат. Себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин мектепте 3870 бала билим алат. А мектеп 1000 орунга ылайыкташкан. Ошондой болсо дагы азыркы алгоритмде 3 смена менен окутуп билим берип келебиз. Бирок 20 мүнөттүк билим берүү бул чындыгында айтсак, бул окуу эмес экен. Балдар менен таанышып, эми теманы ачканда эле бүтүп калып атат. Мугалимдер аябай кыйналып жатышат. Бир эле өткөн темасын 2 жолу кайталап атышат. Экинчи группа келгенде да окутат. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо, ушу туура эле чечим кабыл алды деп ойлойм. Шаарга бул абдан керек эле. Азыр бизде эч катталган окуучу жоктугунан, мугалим жоктугуна байланыштуу биз ачышка даярбыз. Мындай чечим чыгарган шаар бийлиги мектептерге уруксат берилсе да, санитардык нормаларды сактоо тууралуу атайын көзөмөл болуп турарын эскертүүдө. Анткени ар бир окуучунун ден соолугу маанилүү. Акыркы абал жөнүндө маалыматтар талкууланып, анан чечим кабыл алынды. Бул чечимде биринчи чечим бул бала бакчалар боюнча. Кечээ 11 январдан тарта Ош шаарында мамлекеттик бала бакчалар ишин баштады. Мындайча айтканда, мектепке даярдоочу жана чоң группаларга уруксат берилди. Ал эми калган орто жана кичинекей группаларга, балдардын группасына этап менен уруксат берилет. Абалга жараша болуп, себеби бала көп болуп кетет да, майда балдар. Ал экинчи маселе боюнча бул мектептер боюнча болду. 14 январдан тарта Ош шаарындагы бардык мамлекеттик мектептер толук кандуу иштейт. Толук кандуу дегенибиздин себеби буга чейин ошо 1-класстан 4-класска чейин 11-класстар окуп аткан эле, эми толук бардык класстар барып окутулат. Бул жерде санитардык талаптар сакталат, көзөмөл болот. Бул маселе анан врачтардын дагы мындай постоянный эмес, кыдырып текшерип жүрүүсүнө ошол поликлиника, үй бүлөлүк борбордун дарыгерлерине дагы бул милдеттеме жүктөлдү да. Буга улай эле Билим берүү министрлиги 2021-жылдан тарта мугалимдерге квалификациялык категориялардын негизинде айлыктарды жогорулатуу башталаарын билдирди. Бул жагдайда мугалимдерге аз да болсо стимул болот деп кубанып турушат. Токтом шаардык билим берүү башкармалыгына да келген. Аттестациялоону жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болбой токтоп калган. Ошол жободо мугалимдердин мурда болуп келген категорияларын кайта кайтарып берүү маселеси жободо белгиленген эле да. Ошондо көрсөтүлгөн жогорку категория берилет мугалимге, аттестациянын жыйынтыгы менен жогорку категориядагы мугалимге эмгек акысына айына 2000 сомдон
кошумча акы төлөнөт. Мугалимдерге квалификациялык категорияларды ыйгаруу аттестациялоонун негизинде ишке ашырылат. Министрлик жарыялаган маалыматта төлөмдөрдүн эң жогорку баасы 2000 сом деп көрсөтүлгөн. Биринчи категория үчүн 2000 сом каралган болсо, экинчи категорияда 1000 сом каралган. Бирок бул мугалимдерге жетпеши мүмкүн. Ал үчүн эңирийде мугалимдерге бул төлөм чынында эле жетеби, мына ушул жагында кароо керек дешет. Бүгүн мен бир гана нерсеге ичим жылып кубанып отурам, анткени мугалимдин статусун көтөрүү, категорияларды кайтарып берүү бул союз кезиндегидей мурунку мугалимдерди биз окуучу кезде мугалимдерди көрсөк кадимкидей чуркап барып, колунан сумкасын алып, кабинетке чейин ээрчип барып, мугалим деген статус ошондой болуп кайта турган деңгээлде категориялар кайта турган болсо бул жакшы нерсе. Мугалимдин материалдык кызыкчылыгы дагы бул сапаттын мугалимдин окуучуга кирип аудиторияда бардык маселелерди, көйгөйлөрдү унутуп калып, жогорку деңгээлде сабак өтүүсүнө шарт түзө турган материалдык кызыкчылыктар дагы болуш керек. Эске сала кетсек, буга чейин билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев билим берүү деңгээлин көтөрүү үчүн мугалимдерге окуу жайлар үчүн атайын программалар иштелип жатканын маалымдаган. Ага ылайык 2021 жылдын 4 айына жалпы билим берүүчү уюмдардын мугалимдерине категория үчүн кошумча акыга республикалык бюджеттен 99,7 миллион сом каралды. Бирок салттуу режимде окутууга уруксат берилип, мугалимдерге кошумча каражаттар канчалык деңгээлде төлөнөт алдыдагы убакытта белгилүү болот. Мимоза Жаныбек кызы, Азам Бузриков, Ынтымак.